Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Туркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам көрсөтөт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Туркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдогандын ортосундагы биринчи саясий байланыш жогорку деңгээлде өттү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев мамлекет башчысынын Туркияга болгон расмий иш сапарын жыйынтыгына комментарий берип жатып билдирди. Анын айтымында Туркия менен Кыргызстан жалпы тарыхы, каада салты жана тектеш тили байланыштырган боордош өлкөлөр, стратегиялык өнөктөштөр. Президенттер Садыр Жапаров менен Режеп Тайып Эрдогандын жолугушуусу эң жогорку деңгээлде биринчи саясий байланыш. Эки өлкөнүн лидерлери бири-бирин колдоого алышып, тет-а-тет форматында жана кеңейтилген форматтагы жолугушууларды өткөрүштү деп белгиледи Руслан Казакбаев. Ошондой эле иш сапардын алкагында Кыргызстан менен Туркиянын жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташуу кеңешинин 5-чи жыйыны болуп, эки жана көп тараптуу кызматташтыктын бардык маселелери талкууланды. Жыйынтыгында саламаттыкты сактоо, айыл чарба, маданият, спорт, жаштар саясаты жана автордук укуктарды коргоо жаатында эл аралык деңгээлдеги 8 документке кол коюлду. Эки өлкөнүн өкүлдөрү экономика багытында кыргыз ишкерлерин жана түрк инвесторлорун колдоо үчүн келечекте Кыргыз-Түрк өнүктүрүү фондун ачуу өтө маанилүү экенин түшүнүүгө жетишти. Тараптар тышкы иштер министри белгилегендей, өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүүнү 1 миллиард АКШ долларына жеткирүү керек деген пикирге келишти. Туркия тарап мындан тышкары Кыргызстандын коргоо министрлигине гранттык негизде аскердик техникалык жардам көрсөтүү ниетин билдирди. Ошондой эле бизнес форум өткөрүлүп, анын жыйынтыгында бир катар меморандумдарга кол коюлду. Руслан Казакбаевдин айтымында бизнес форум түрк ишкерлеринин Кыргызстанга инвестиция салууга болгон кызыгуусун көрсөттү. Эки өлкөнүн маданият министрлеринин жолугушуулары да жемиштүү болуп, Туркияда көптөгөн маданий иш-чаралар пландаштырылууда. Дагы бир маанилүү маселе эки өлкөнүн жарандарынын сапарларын жөнөкөйлөштүрүү, атап айтканда визасыз режимдин мөөнөтүн узартуу талкууланды. Бул маселе жалпы жонунан каралды. Андыктан миграция кызматтарынын жана тышкы иштер министрликтеринин деңгээлинде дагы көп иштерди жасоо зарыл. Авиа каттамдардын санын көбөйтүү маселеси дагы көтөрүлдү. Биз аптасына 28 авиа каттам жүргүзүүнү сурандык. Туркия президенти бул сунушка макул болду, деди тышкы иштер министри Руслан Казакбаев. Булак УА Чекит Кейжи. Чолпонбек Абыкеев агайыбыздын баракчасынан сыган жооп. Бүгүнкү коррупция беренеси менен кармалгандардын дээрлик бардыгы мен сүттөн акмын. Мени куугунтуктап же ак жеримден сыздатып камап жатышат дешүүдө. Атүгүл айрымдары этекте ачык карттарды да элге арнап жазып жиберишүүдө. Ушундан улам эл арасында айтылган сыгандын соттогу сүйлөгөн сөзү деген притча эске түштү. Цыганды уй уурдадың деп кармап сотко алып келишет, анда сыган сүйлөп атат имиш. Урматтуу судья, мен сиздин калыстыгыңызга ишенем, ошондуктан кашкайган чындыкты айтам. Окуя мындай болгон. Көзгө сайса көрүнгүс караңгы эле, ага кошул ташыл жамгыр төгүп турган. Мен адаттагыдай эле достор менен сайраңдап жүрүп кеч келаткам. Анын үстүнө кызуу да элем. Келатып эле чалынып кеттим. Эмнеге чалындым деп сыйпаласам жип экен. Мага окшоп дагы бирөө чалынбасын деп жипти белиме ороп койдум. Менин ушундай ак көңүлдүгүмдү сөзсүз эске алыңыз. Анан үйгө кеч келгенимде дайыма сарай жактагы эшик менен кирем. Анткени аялым көчө жактагы эшикти бекитип коет. Ошентип сарай жак менен үйгө кирип баратып, баягы жипти үйгө көтөрүп кирмек белем дедим да, колума тийген казыктын бирине ороп таштап койдум. Эртең менен болсо полиция келип мени уй уурдадың деп кармап күнөөлөп кирдим. Кудай турат, жиптин экинчи учуна уй байланган экенин билген эмесмин. Караңгыда кайдан билмек элем. Ошентип билбестиктен уй менин сарайыма келип калыптыр. Мендей ак эмгеги менен эптеп күн көргөн карапайым чынчыл адамды ууру тутканың аргантип болсун. Мунуңар уят. Урматтуу судья, мени актаарыңызга ишенем деп айткан экен. Бүгүнкү Кыргызстандагы коррупция менен кармалгандардын жооптору так ушул сыган жооптон айырмасы болбой турат. Деги эле коррупция менен кармалгандарды угуп олтурсаң, Кыргызстанда коррупционер аттуу жок экен. Кыргызстанды уурулар, коррупционерлер тоноду.
Экономикабызды талкалады. Уурлардын азабын миллиондогон балдар, кыздарыбыз чет өлкөлөрдө тентип мигрант болуп жүрүшөт деп жок нерсени айтат экенбиз. Коррупционер дегендерибиздин баары эле канжанын аябай элге кызмат кылышкан эл уулдар экен. Көрсө мамлекетибиз өзү кедей эле экен. Кумтөр деле татынакай мыйзам менен иштеп калыптыр. Мафия деген түшүнүк да жок экен. Кумтөрдүн каймагын калпыгандар миллиондогон долларларды кыргыз чиновниктерине беришчү деген деле калп ушак экен. Ушундай эми сотторго боору-мору олтурам. Кантип соттошот? Сыган сот болсо. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевичке түрк элинин президенти Эрдоган зонтик көтөрдү деп сүйүнбөйм. Жөн гана адамгерчилигин көргөзө алды Эрдоган. Кыргызстандын элинин ичинен элге душман болуп жана Жапаровго душман болуп жатышкандарга жөн гана силер баалай албаган президентти мен ушундай баалайм деп гана түшүндүрүп көргөзүп койду Чынар Эдилбекова. Бай партиялар тажатты. Алардан Атамекендин артыкчылыгы эмнеде? 11 июлда өтө турган шаардык кеңештин шайлоолоруна НДПК, Эмгек, Улуттар биримдиги, Ынтымак, Ата журт Кыргызстан жана башка партиялар кайрадан чыгып алышып, элдин кыжыры менен ойногону алышты окшойт. Дал ушулардын өкүмзордугу, мыйзамсыз аракеттери үчүн Бишкек, Ош шаардык кеңештерине болгон шайлоо жыйынтыктары жокко чыгарылган эмеспи? Мансап үчүн амбициялары ашынып, элди сатып алууга, басмырлоого болгон аракеттерин кантебиз? Ооба, коомчулук эми олуттуу баа берет. Мындай шартта Атамекен партиясы курамын таза сактап, ыплас оюндарга аралашпай, арканды алыс ыргытуу менен күздөгү парламенттик чоң мөөрөйгө аттанаарын эшиттик. Бул алгы кеп. Ага чейин жогорудагы олигархтардын уюшмалары элдин элегинен өтүү менен кайрадан жүздөрүн ачышаарын, биротоло жек көрүндүгү айланышаары ажеп эмес. Мындай шартта Атамекен жогорку кеңештин шайлоосуна жаңылануу менен аттанса, Өмүрбек Текебаевдин саясаттагы кемеңгерлигине дагы бир жолу ынанабыз. Булак Азия News гезити. Бабановго Кумтөр боюнча коюлган айып крокодилди Нарын дарыясынан издегендей. Депутат 10 июнда жогорку кеңештин жыйынында депутат Рыскелди Момбеков Кумтөр иши боюнча соңку камоолор тууралуу пикирин айтты. Анын айтымында Кумтөр боюнча ишке 2 гана адам күнөөлүү. Анын бири 2003 жылы келишимге кол койгон Аскар Акаев, экинчиси 2009 жылкы келишимге кол койгон Курманбек Бакиев. Биринде биз үлүшүбүздөн ажырасак, экинчисинде үмүтүбүздөн ажыраганбыз. Кумтөр боюнча калган камоолордун бардыгы ошол саясаттын курмандыктары Өмүрбек Бабановго, Асылбек Жээнбековго, Төрөбай Зулпукоровго жана башка экс-депутаттарга деле ошол 2013 жылдагы Садыр Жапаров төрагалык кылган комиссиянын чечимине каршы болгонсуңар деп кылмыш иши козголуп жатпайбы? Улутташтырууга каршы болгонсуңар деп. А эмне үчүн азыр мен улутташтыруу демилгесин көтөрүп чыксам баары каршы болуп жатат? Мына менин колумда мамлекеттик комиссиянын корутундусу турат. Бул 800 беттен турат. Ошунун бир да бетинде Бабанов деген сөз жок. 2013 жылкы мамлекеттик комиссиянын корутундусунда да Бабанов деген сөз жок. Анан эмне үчүн Бабановду түрмөгө салды? Конторго акыйкат иликтөө боло турган болсо, анда 2003-2009 жылкылар менен башташ керек болчу. А келип эле бери жактан баштап жатпайбы? Мунун бардыгы тарыхты бурмалоо болуп эсептелинет. Бабановду жакшы билем. Партиялаш болбосок да, жердеш болобуз. Анын саясатка кандай келгенин мен жакшы билем. Эми ага Кумтөр боюнча койгон айып бул менин кесиптешим айткандай крокодилди талас суусунан издегендей болуп жатат, деди эл өкүлү. Булак Сокол Чекит Медиа. Рахмон Мирзоевди алтын тажы менен сыйлады. Тажикстандын президенти Эмомали Рахман өзбек лидери Шавкат Мирзоевди биринчи даражадагы Зарин Тадыш алтын тажы ордени менен сыйлады. Бул тууралуу Өзбекстан президентинин расмий сайтында кабарланды. Сыйлык тапшыруу аземи 10 июнь күнү Душанбе шаарында өттү. Маалыматка караганда Мирзоев бул орденге эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык жана маданий гуманитардык алакаларды бекемдегени үчүн татыган.
Спутник Тажикстан агенттигинин жазганына караганда Алтын Таажы ордени демократиялык өзгөрүүлөргө, экономикалык реформаларга жана илим маданият жаатындагы өсүп өнүгүүлөргө зор салым кошкон коомдук жана саясий ишмерлерге ыйгарылат. Эске салсак, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Душанбе шаарына 10-июнь күнү 2 күндүк иш сапары менен барып, аны аэропорттон Эмомали Рахман өзү тосуп алган. Өзбек президенти иш сапарынын алкагында өлкөнүн түндүгүнө чейин барып, Сагди облусунун соода экономикалык потенциалын талкуулай турганы айтылган болчу.